Кылычсыз Самурай. Которгон Гүлбара Абдыкалыкова. Бишкек 2019. Кылычсыз Самурай китебинде 16-кылымдагы Япониянын легендарлуу тарыхый жол башчысы Тойотоми Хидайошинин лидерлик сырлары айтылат. Китеп ишкерлер, бизнесмендер, жетекчилик кызматты аркалагандар, мамлекеттик кызматкерлер жана жалпы окурмандар үчүн арналат. Өзүмдү өзгөртөм дегендер үчүн. Сөз башы. Хидайоши Япон тарыхындагы эң көрүнүктүү жана өзгөчө лидер катары белгилүү. Ал 1536 жылы Нагайода кедей дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Мындай карапайым үй бүлөдөн чыккандыгы анын кийинки укмуштуудай тагдырынан эч кандай деле кабар бере алмак эмес. Себеби Хидайоши кыска бойлуу, арык, түрү суук жана сабатсыз болгон. Анын делдейген кулактары, үңүрөйгөн көздөрү, ыркыйган тулку бою, бырыш баскан кызыл жүзү аны кудум маймылга окшотуп, аны өмүрүнүн акырына чейин маймыл деген каймана атка байлаган. Хидайоши жарык дүйнөгө келген мезгил уруулар арасында ич ара араздашуу күчөп турган башаламан согушкан аймактардын дооруна, Сенгоку дооруна туш келип, ал убакта дыйкан үчүн талаа жумушунан кутулуунун бирден бир айласы аскерде же чиркөөдө кызмат өтөө болгон. Ал эми бою 1,5 метр болгон 50 килограмм салмактагы бүкүр далылуу Хидайошиге аскер тармагы ийгилик алып келери күмөн эле. Бирок ал бутуна турду. Лидерликтин туу чокусуна метеор сымал көтөрүлдү. Жүздөгөн жылдарга созулган жарандык араздашуунун натыйжасында чачыраган элди чогулта алды. Кантип? Темирдей бекем эрки, устаранын мизиндей курч акылы, көктүгү жана адамдарды терең түшүнө билүүсү Хидайошиге скептиктерди ишеничтүү кызматчыга, атаандаштарды ишеничтүү доско, ал эми душмандарды өнөктөштөргө айлантууга жардам берди. Согуш өнөрүндө эч кандай ийгиликти жарата албаган бул кылычсыз самурай өзүнүн каршылаштарын тамашакөйлүгү, амалкөйлүгү жана сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүдөгү мыкты жөндөмү менен багындырды. Ал уруулар ичинде бузулгус мыйзамдар өкүм сүргөн иерархиялык тартиптеги коомдун гүлдөп турган дооруна Горасио Алгердин каармандары сымал балчыктан байлыкка, умтулууга, кайрадан жаралууга жана буттан турууга болгон үмүттүн символу боло алды. 1590 жылы Хидайоши өлкөнүн жогорку башкаруучусу болду. Ага император Гойодзен тарабынан регент титулу ыйгарылып, ал падышалык бийликке ээ болду. Ал эми императордук сот ага жоомарт министр маанисиндеги Тойотоми фамилиясын ыйгарды. Албетте, Хидайоши бийлигинин терс жактары да болгон. Бирок анын укмуштуудай жеңиштери аларды көлөкөдө калтырып, Хидайошинин даңкын анын өмүрү бүткөндөн кийин да даңазалап келет. Анын жашоо таржымалы 1625 жылы Тайкоки расмий биографиялык чыгармасында толук сүрөттөлүп жана көркөмдөлүп берилген. Бүгүн андан 400дөн ашуун жыл өтсө да, Хидайошини жана анын жеңиштерин көп сандаган биографиялык чыгармалар, романдар, пьесалар, кинотасмалар, жада калса видео оюндар даңазалап келет. Самурай лидерликтин үлгүсү катары. Бүгүнкү күндүн окурманы үчүн самурайды лидерликтин үлгүсү катары кароо балким күмөн жаратаар. Андай болсо кыңк этпей баш ийдирүү принциптерине таянган антидемократиялык лидерлик стили менен феодализм доорундагы Япон жоокерлери бүгүнкү күндүн ишкер адамы үчүн үлгү боло алат беле? Албетте, самурайлар өздөрүн башкаруу чеберчилигинде эмес, согуш майданында да, салгылашууда да көрсөтө алышкан. Алардын иш алып баруу жана башкаруу жөндөмдөрү чектелүү болуп, көпчүлүк учурда соода келишимдерин түзүүдө алдамчылыктын курмандыгы болушкан. Ал эми Хидайоши дал ушул себептерден улам биздин көңүлүбүздү бурат. Ал соода ишинде кымындай жөндөмү жок көпчүлүк самурайлардан өзүнүн соодагерчилик шыгы, ойлоп тапкычтыгы менен айырмаланган. Хидайоши орой жана зөөкүр кесиптештеринин катарында эгалитардык лидер, өзүнүн курч мүнөзү менен бутуна турган. Жогорку деңгээлдеги социалдык топторду баш ийдире алган дыйкан болгон. Анын өзгөчө күчтүү уюштуруучулук өнөрү кылычты пайдалануудагы жөндөмсүздүгүн көлөкөдө калтырды.
Ал бүгүнкү күндөгү Азия корпорациясынын феодалдык вариантындагы адамдарды тартуу, жалдоо, башкаруу, аларга акы төлөө жана аларды кызматынан жогорулатуу боюнча гений эле. Анын мындан 400 жыл мурунку лидерликке болгон мамилеси бүгүнкү күндө да актуалдуулугун жоготпой келет. Хидайоши бизге лидер болуунун түпкү маңызы бул бүгүнкү күндө өтө сейрек колдонулган этикалык принцип, айланадагы адамдардын ага кызмат өтөөсү эмес, тескерисинче анын аларга кызмат өтөй билүүсү экендигин үйрөтөт. Анын айтымында, ыраазычылык бул чыныгы лидердин башкалар үчүн кызмат өтөөгө болгон каалоосун ойготуучу эң маанилүү сезим. Балким силер дагы мен байкагандай лидерликке болгон мындай принциптин бүгүнкү күндө кандай чоң резонансты жаратып жаткандыгын жана ошол кездеги маймыл падышанын кээ бир жетишкендиктери менен 22-кылымга таандык эң курч деген саясий көйгөйлөрдүн ортосундагы таң калаарлык параллелдерди байкайт чыгарсыздар. Хидайоши мындан 400дөн ашуун жыл мурун өзүнүн замандаш самурайларынан кандай айырмаланса, бүгүнкү күндүн көпчүлүк лидерлеринен так ошондой айырмаланат. Ал эми Хидайоши катардагы самурайларга окшобогон болсо, анда самурайлар ким болгон жана алар кайсы топко социалдык катмарга кирген? Самурайлардын кыскача таржымалы. Самурайлардын тарыхы биздин замандын 7-кылымындагы бийликке келген Ямато уруусунан башталат. Ямато Япониянын ошол кездеги эң таасирдүү уруусу болуп, аны башкаруучулар императордук династиянын негиздөөчүлөрүнөн болгон. Самурай сөзү алгач кызмат өтөөчү деген түшүнүктү билдирип, императордук сарайдын мүчөлөрүнүн коопсуздугуна жооптуу ак сөөк адамдарга байланыштуу болгон. Дал ушул кызмат өтөө моралдык принциби самурайлардын ак сөөктүгүнүн негизги социалдык да, руханий да өзөгүн түзгөн. Убакыттын өтүүсү менен борборлошкон башкаруу Ямато уруусу үчүн кыйынчылыктарды жаратып, аскердик, административдик жана салык тармагындагы кээ бир милдеттерди аймактык башкаруучуларга айланган мурунку атаандаштарга өткөрүп берүүгө аргасыз болот. Ямато уруусунун жана императордук сарайдын бийлигинин солгундаганы аймактык башкаруучулардын бийлигинин күч алуусуна алып келет. Аймактык башкаруучулардын кээ бирлери бара-бара даймё, ири феодал макамына ээ болуп, өздөрүнүн аймактарында бийликти борбордук өкмөттөн көз карандысыз жүргүзө башташат. 1185-жылы чыгыш аймактарынын башкаруучусу жана императордук үй бүлөнүн алыс тууганы болгон Минамото но Йоритомо аттуу кол башчы өлкөдө биринчи аскердик диктатураны орнотот. Ошентип Япония 700 жылга созулган феодализм дооруна өтөт. 1185-жылдан 1867 жылга. Бирок 1185 жылы Минамото жетишкен саясий стабилдүүлүк көпкө созулбайт. Бийлик улам бир уруудан экинчи урууга өтүп, 1467 жылы борборлошкон аскердик башкаруу кулайт. Япония баш аламандыкка дуушар болот. Ошентип каршылаштарына ачык кол салуу, саясий биримдикке келүү, уруулар ортосунда кыз алып беришүү, бири-биринин балдарын багып алуу аркылуу бу айтоор ар кандай айла амал менен жеке мүлкүн коргоо жана жеңүү максатын көздөгөн жергиликтүү феодалдар ортосундагы араздашуу тарыхта кандуу мезгил катары белгилүү болгон. Согушкан аймактардын доору башталат. Бийликке ээ болуу максатын көздөгөн даймёрлор өздөрүнүн бир туугандарын, жада калса ата-энелерин курмандыкка чалуудан баш тартышкан эмес. Япония согушкан аймактардын дооруна кадам таштаган мезгилде самурайларды куралдуу мамлекеттик кызматкерлер же тынчтыкты сактоочу офицерлер же даярдалган жоокерлер деп кыскасы кылыч көтөргөндөрдүн жана аны колдоно билгендердин баарын түшүнүшкөн. Согушкан аймактын доорунда орун алган баш аламандык феодалдык Япониядагы бийликтин иерархиялык тартибин буза алган жок. Император жогорку бийликтин башында туруп, ага өлкөнүн ар бир жараны тизе бүгүп баш ийген. Ошентсе да императордун бийлиги дээрлик символикалык түрдө болуп, расмий чиндерди өзгөчө сёгун чинин ыйгаруу менен гана чектелген. Императордук сарай аймактык башкаруучулар тарабынан каржыланып, алардан толугу менен көз каранды болгон. Кыскасы,
Иш жүзүндө өлкөнү башкарууда император эч кандай ролду ойногон эмес. Социалдык тепкичтин императордон кийинки баскычындагы ак сөөктөр ханзадалар, хан бийикелер жана императордук тукумдун өкүлдөрү болушкан. Алар да өлкөнү башкаруудан четтетилип, мурас катары алган мүлктүн жана аймактык башкаруучулардын каржылоосунун эсебинен жашашкан. Ак сөөктөргө расмий түрдө баш ийгендерден болуп сёгун эсептелгени менен иш жүзүндө ак сөөктөр менен императордун өзү сёгундун алдында күчсүз болушкан. Жогорку даражадагы кол башчы болуп эсептелген сёгун уруусу өлкөнү башкарууда күнүмдүк маанилүү административдик чечимдерди кабыл алуу менен президенттин же премьер-министрдин милдетин аткарган. Согушкан аймактардын доорунда орун алган баш аламандык дал ушундай чыныгы бийликке ээ болгон сёгундун болбогондугу менен түшүндүрүлгөн. Япониянын тарыхында абдан белгилүү болгон бул мезгилде Хидайошинин устаты Ода уруусундагы Нобунага өңдөнгөн атак даңкты сүйгөн аймактык башкаруучулардын эптеп Токиого жетип императордун колунан сёгун макамын алуу жана өлкөнү бириктирүү максатындагы күрөш мүнөздүү болгон. Социалдык тепкичтен кийинки баскычында даймёрлор болгон. Даймёрлордун кээ бирлери өзгөчө шыктуу келип, аймактык империяларды курууга жетишкен болсо, кээ бирлери борбордук өкмөттүн бийлигине баш ийбей өздөрүнүн көз карандысыз жеке аймактарын түзүүгө жетишкен мурунку аймактык башкаруучулардан болушкан. Алардын катарында өздөрүнөн төмөнүрөөк тургандардын бийлигинен колдонгон канкор вассалдар да болгон. Даймёрлор өздөрүнүн жеринде чоң-чоң сарайларды, алардын айланасында шаарларды куруп, шаар тургундары жана дыйкандар төлөгөн салыктын эсебинен жашашкан. Коомдук катмардын кийинки баскычында даймёрлордун түздөн-түз кызматында болгон самурайлар турушкан. Алардын мыктылары өздөрүнүн төбөлдөрүнө берилип кызмат өтөшүп, бушидо жоокер болуунун тартиби же жоокердин жолу деген мааниде мыйзамын катуу сакташкан. Ал эми начар чыккандары көчө каракчыларынан деле айырмаланган эмес. Кийинки баскычта рониндер же башкача айтканда кожоюну жок эркин самурайлар. Алар же турмуштун кыйынчылыгынан жакырданган самурайлар тукумунан чыккандар, же төбөлдөрү согушта жеңилип, бийлиги менен байлыгын жоготкондугуна байланыштуу жумушсуз калган самурайлар болушкан. Эркин самурайлар атасынын атын, фамилия алып жүрүү укугуна ээ социалдык катмардын эң төмөнкү өкүлдөрү болушкан. Мындай укук жөнөкөй кишилерге берилген эмес. Рониндерден кийин шаардын тургундары, кол өнөрчүлөр, соодагерлер жана калктын басымдуу көпчүлүгүн түзгөн жумушчу катмар, дыйкандар турушкан. Социалдык катмардын эч кандай макамга ээ болбогон бул өкүлдөрү төрөлгөндө берилген аты гана, фамилиясыз алып жүрүшкөн жана салык төлөөгө милдеттендирилген. Жарандар жалгыз ушулар болушкан. Мындай курамдагы социалдык катмардын өкүлдөрүнүн арасынан орто кылымдагы Европанын кол башчыларынын же жапайы батыштын ковбойлорун элестеткен самурайлар Япон тарыхында өзгөчө орунду ээлеген. Ошентсе да Хидайошинин өлүмү менен самурайлардын ролу да чоң өзгөрүүлөргө дуушар болгон. Өлкөдө тынчтык орноп, тажрыйбалуу жоокерлерге болгон талап солгундайт. Самурайлар эми аскердик даярдыкка азыраак убакыт бөлүп, руханий өнүгүүгө, билим берүүгө жана искусствого көбүрөөк көңүл бура башташат. 1867 жылы коомдук жайларда кылыч көтөрүп жүрүүгө тыюу салынып, аскердик катмардын жоюлушу менен самурайлар Хидайоши мындан 3 кылым мурун эле болгон кылычсыз самурайларга айланышат. Ошентсе да Япониянын экономикалык деңгээли боюнча Америка Кошмо Штаттарынан кийинки дүйнөдөгү эң кубаттуу өлкөгө айландырууда самурайлардан калган мурас Бушидо кодекси пайдалуу курал болуп бере алды. Япония корпорациялары жетишкен ийгиликтери үчүн дал ошол тартиптин, берилгендиктин жана калыстыктын үлгүсү болгон салттуу жоокер өнөрүн алып жүрүүчүлөр. Самурайларга ал эми бүгүнкү күндөгү Япониянын жарандык коому эгалитикалык лидердин үлгүсү болгон Хидайошиге милдеттүү. Текстке карата эскерүүлөр. Хидайоши өзүнөн кийин миңдеген каттарды жана документтерди калтырып кетсе да, бүгүнкү күндө окумуштуулар анын жашоосу тууралуу, мисалы, анын туулган жылы өңдөнгөн кээ бир жөнөкөй фактылардын үстүндө талаш жүргүзүп келишет.
Ошентсе да анын Уильям Шекспирден бир чейрек кылым мурун төрөлгөндүгүн эске алганда, бул анча деле таң калаарлык эмес. Тарыхчылар ушул күнгө чейин анын кээ бир белгилүү эрдиктеринен шек санап, Хидайоши тарабынан түзүлгөн көп сандаган саясий биримдиктердин сырын чече албай келишет. Кантсе да бул китептин кийинки беттеринде сүрөттөлгөн Хидайошинин жашоосу жана анын эң негизги жетишкендиктери көпчүлүк кабыл алган фактылар болуп саналат. Бул китепте Хидайоши тарабынан берилген лидерлик максимдердин тарыхый документтери жок экендигин окурмандардын түшүнүүсү зарыл. Алар чыныгы окуялардын, Хидайоши калтырган каттардын жана башка документтердин негизинде жазылган Тайкоки биографиялык повестинен алынып берилди. Өмүрүнүн акыркы жылдарында Хидайошинин текеберчиликке жол берип, менменсинип кеткендиги тууралуу ачык далилдер болсо да, анын жашоосунан лидерликтин сабагын алуу үчүн мен ал маймыл падышаны өмүрүнүн акырында көп ойлонуп, өзүнүн жетишкен эбегейсиз зор ийгиликтери менен катар кетирген кемчиликтерин объективдүү баа берүү менен алган тажрыйбасын, акыл-насаатын кийинки муунга берүүнү көздөгөнүн элестеттим. Сөзүмдүн акырында өзүнүн китебин англис тилдүү окурмандарга тууралап которууга уруксат берген Китами Масао мырзага чоң ыраазычылык билдирем.